Президент Садыр Жапаров 29 августта элдик курултай өткөрүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык келерки курултай ушул жылдын аягында 15 декабрга белгиленди. Жарлыктын негизинде жерлерден 700 делегатты шайлоо курултайды өткөрүү регламентинин долбоорун даярдоо тапшырмасы берилди. Өткөн аптада Садыр Жапаров былтыркы курултайдын делегаттарынын ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Документте элдик курултай жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, күчүнө киргени себеп болгондугу жазылган. Былтыр 25-26 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултай президенттин элдик курултайды чакыруу жөнүндөгү жарлыгынын негизинде өткөн. Элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун президент Садыр Жапаров сунуштаган. Аны кароо учурунда Жогорку Кеңештеги сын пикирлерден кийин долбоорду кайра иштеп чыгуу үчүн депутаттардын жумушчу тобу түзүлгөн. Иштелип чыккан мыйзамга президент 24 июлда кол койгон. Кыргызстанда биринчи жолу ички органдарды трансплантациялоо боюнча операция ийгиликтүү жасалды. Бул операция Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жасалгандыгын президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев 30 августта билдирди. Президент Садыр Жапаров бул ооруканага барып, операция болгон жарандардан кабар алып, бейтапкананын шарты менен таанышты. Ал мындан ары кымбат баалуу операцияларды жасатуу үчүн чет өлкөгө баруунун кажети болбой тургандыгын белгиледи. Оорукананын жетекчилиги мындай операциялар жасала баштагандыгын, бул үчүн дарыгерлер тартылып, заманбап медициналык жабдуулар алынгандыгын билдирген. Түркиядан келген 140 дарыгер бул ооруканаларда 2-3 жыл иштеп, жергиликтүү дарыгерлерди үйрөтүшөт. Кийин жергиликтүү дарыгерлер бул операцияларды өздөрү жасай баштайт. Мамлекет башчысы кошумча медициналык имараттарды куруу жана көбүрөөк сандагы бейтапканаларды кабыл алуу үчүн медициналык мекеме жайгашкан жердин аянтын кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн караштырууну тапшырды деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда айрым кесиптик окуу жайларда миграцияга чейинки даярдоо жана окутуу борборлору ачылат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Министр Кудайберген Базарбаев билим берүү жана илим министрлигинин жана кесиптик окуу жайлардын башчылары менен жолугуп, борборлорду уюштурууну талкуулады. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда жалпысынан мигранттарды даярдаган 10 борбор ачылат. Жолугушууда бул борборлордо кадрларды окутуу, кайра окутуу, квалификациясын жогорулатуу иштери жүрөөрү айтылды. Анда жумушсуз жарандарга, калктын айырылуу катмарларынын өкүлдөрүнө, жашоо турмуштан кыйналып жүргөн жарандарга кыска мөөнөттүк курстар уюштурулат деп жазылат маалыматта. Кыргызстандын аймагында TikTok кызматын жайылтуу ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Бул тууралуу бүгүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги маалымдады. Министрлик өз маалыматында бир катар бейөкмөт уюмдардан TikTok социалдык тармагын балдардын психикалык өнүгүүсүнө жана ден соолугуна тийгизген терс жана зыяндуу таасирине байланыштуу тынчсызданган кайрылуулары көбөйгөндүгүн айткан. Ошондой эле маалыматта балдардын жаңы калыптанып келе жаткан психикасы али туруктуу эместигин, мындай контент көз карандылыкты жаратып, өсүп келе жаткан муундун эмоционалдык абалына терс таасирин тийгизери жазылган. Белгилей кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары TikTok тиркемесин жаш балдарга өсүп келе жаткан муунга, улуттук идеологияга терс таасир тийгизип жатат деген пикирлерин билдирип, Маданият министрлиги TikToкту көзөмөлгө алышы керектигин айтышкан. Ал эми президент Садыр Жапаров 14 августта балдардын маалымат коопсуздугу жаатындагы бир катар мыйзамдарга, укук бузуулар кодекси Кыргызстандагы балдардын ден соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндөгү жана массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарындагы мектептерде балдарды 1-класска киргизүүдөгү коррупциялык схема аныкталып, 2 адам кармалгандыгын билдирди. Анда Ленин райондук билим берүү башкармалыгынын башкы адиси менен дагы бир жаран тымызын келишип алып, балдарды мектепке жаңы киргизип жаткан ата-энелерден акча чогултуп алып жүргөндүгү кабарланды. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жаран ортомчулук кылып, баланы 1-класска киргизүү үчүн 20 000 сом алып жатканда кармалды. Коррупциялык схема уюштурууга шектүүлөр күнөөсүн мойнуна алып, дагы башка фактылар ага тиешеси бар адамдар тууралуу да маалымат беришкен. Кармалгандар атайы кызматтан убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылат маалыматта. Мунун алдында УКМК Бишкектеги мектептердин биринин директору пара алып жатканда кармалгандыгын билдирген. Ал балдарын 1-класска киргизген ата-энелерден акча жыйнаган, коррупциялык схема түзүп алгандыгы маалымдалган. УКМК бул фактыга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 143-беренеси опузалап пара талап кылуу менен кылмыш ишин козгоп, мектеп директорун тергөө абагына киргизген. Ал баюу максатын
көздөп, билим берүү тармагынын башка кызматкерлери менен келишип алып, балдарды 1-класска кабыл алууда коррупциялык схема уюштуруп алган. Натыйжада баласы мектепке жаңы берген ата-энелерден опузалап акча талап кылган. Эгер баш тартса, баланы мектепке киргизбесин айтып коркуткан деп жазылат УКМК тараткан маалыматта. Билим берүү жана илим министрлиги менен шаардык мэрия бул фактыларга байланыштуу азырынча комментарий бере элек.